Бул Кыргызстанда жана Тажикстанда табигый ресурстарды. Чек арадагы элдерди колдоо долбоору Германия тышкы иштер министрлиги тарабынан каржыланат. Жалпы бюджети 420 000 евро. Агахан фондунун демилгеси менен түзүлгөн тоолуу аймактарды өнүктүрүүгө салым кошуу программасынын алкагында аткарылат. Учурда Баткен районунда Кыштык суу башы айыл аймагында жана Лейлек районунун Тогуз булак, Маргун, Сурбулан айыл аймактарында ишке ашырылууда. Биз негизги максаттык топторубуз бул жаштар, жергиликтүү тургундар. Долбоор алкагында бир топ окутуулар жүргүзүлөт. Жаштар үчүн айрыкча бизнес баштоо боюнча, ошондой эле жумушка орноштуруу жөндөмдөрүн өнүктүрүү боюнча дагы бир багытта окутуубуз бул плюрализм боюнча. Долбоор 2022-2023 жылдары аралыгында иш алып барат. Башкы максаты чек ара менен чектешкен айылдардагы жашоочуларды жана жаш ишкерлерди колдоо, өз тажрыйбаларын бөлүшүү менен бирге ар тараптуу окутууларды, тренингтерди уюштуруп, бизнес идеяларды берүү. Ушул элдерге кеңири маалымат жеткирүү максатында болду. Мен ойлойм бул жерде эң жакшы болду. Ошондой эле жаштар үчүн атайын ушул Лейлек районунан чыккан жаш ишкерлер, эми кадамын баштаган ишкерлер өзүнүн башынан өткөн тажрыйбасына, кыйынчылыктарын, жетишкендиктерин канткенде ушундай баягы ушул өрөөндү өнүктүрүүгө кошкон салымдары боюнча, канткенде жеке ишкерликти өнүктүрүү боюнча жакшы сөздөр болду. Менимче бул бүгүнкү билим күнү форумубуз өз максатына эң жакшы жетти деген ойлордо болуп атабыз. Ийгилик жараткан, тоскоолдуктарды жеңип өтүп, ийгилик жараткандар менен иш тажрыйба алмаштым. Сөзсүз түрдө булардын айткан ар бир сөзүнө мен үчүн пайдалуу болду. Мен үчүн эле эмес, ушул келген адамдардын баардыгы үчүн пайдалуу болду. Билим алуу менен гана биз алга карай умтулабыз. Лейлек районунун өнүгүүсүнө албетте өбөлгө түзүлдү деп айта алам. Разаков шаарында өткөн окутууга Лейлек районунун Тогуз булак, Маргун, Сурбулан айыл өкмөттөрүнүн мугалимдери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, социалдык кызматкерлери катышты. Бир канча маалыматтар берилип, алдыдагы 2 жыл аралыгындагы аткарыла турчу пландар талкууланып, сунуш пикирлер айтылды. Мадина Есенова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары. Муну бузбаш керек, муну күчөтүш керек, башка неме кылбаш керек, жок болуп кетпеш керек деген ойду сиздерге жеткиришибиз керек.